Саламатсыздарбы, урматтуу окуучу достор. Биз кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү. Силер буга чейин 5, 6, 7 класстарда жөнөкөй бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү деген маалыматты алгансыңар. Азыр ошол маалыматты бир аз эске сала кетели. Бөлүмдөрү бирдей болгон жөнөкөй бөлчөктөрдөн жазалы. Мисалы 7ден 2 плюс 7ден 3. Бул эки бөлчөгүбүздү кошуу үчүн биз бөлүмү окшош болгондуктан бөлүмдүн өзүн жазганбыз. Ал эми алымдарын кошуп жазып койгонбуз. 2 плюс 3 барабар 7ден 5. Эми ушунун негизинде биз аныктамабызды келтирип чыгарып алалы. Башкача айтканда, бөлчөктөрдү кошуунун эрежесин кабыл алалы. Бөлчөгүбүздүн бөлүмүн С деп алалы, биринчи бөлчөгүбүздүн алымын А деп алалы. Кошобуз. Экинчи бөлчөгүбүздүн бөлүмү С, алымы Б. Башкача айтканда, S'дан Б. Демек, бөлчөктөрүбүздүн бөлүмдөрү окшош, бөлүмүнүн өзүн жазабыз, ал эми алымдарын кошуп жазып коебуз. А плюс Б. Эми ушул эле сыяктуу кемитүүнү жазалы. Бөлчөктөрдү кемитүүнү жазалы. S'дан А минус S'дан Б барабар бөлчөктүн бөлүмүндөрдүн бөлүмүндөгүбүз өзгөрүүлөрүн жазабыз. Андан кийин алымдарын кемитип коебуз. Демек, бул биринчи бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошуу эрежеси. Ал эми бул бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кемитүү эрежеси. Эми ушул эрежелерибизге бирден мисал карап көрөлү. Бизге өзгөрүүлмөлөрү менен бөлчөктөр берилди. Башкача айтканда, туйутмалар берилди. Бөлчөктүү туйутмалар берилди. 15АБдан 7А минус 7Б бөлчөгүн кошушубуз керек экен. 15АБдан 2А плюс 2Б. Биринчи эрежебизди пайдаланабыз. Бөлчөктөрүбүздүн бөлүмдөрү окшош. Демек, бөлчөгүбүздүн бөлүмүн өзүн жазып алабыз. 15АБ. Андан кийин алымдарын кошуп жазабыз. 3А минус 7Б плюс 2А плюс 2Б барабар бөлчөгүбүздүн алымын топтоштуралы, окшошторду топтоштуруп жазалы. Биринчи бөлчөгүбүздүн бөлүмүн жазып алалы, 15АБ. Бул жерде окшошторубуз дегенде өзгөрүүлмөлөрү окшош болгон мүчөлөрүбүздү топтоштуралы. Демек, бул жерде 3А плюс 2А. Аларды кошо турган болсок, 5Ага барабар болот. Андан кийинки амалыбыз минус 7Б плюс 2Б. Кемите турган болсок, 5Б келет. Барабар. Эми ушул жерде биз мурунку сабакка бир аз кайтып өтөбүз. Бөлчөктөрдү кыскартуу. Бөлчөгүбүздүн алымын карасак, көбөйтүүчүлөргө ажыратууга мүмкүн. Демек, 5, 2 өзгөрүүлмөбүздүн коэффициенттери 5ке, 5ти кашанын сыртына чыгарып жазалы. 5А минус Б бөлүмүн өзүн жазабыз. 15АБ барабар. Бул жерде бөлчөктөрүбүздү кыскарта турган болсок, 5 менен 15ибизди 5ке кыскартууга болот. 15ти 5ке бөлө турган болсок, 3, 5ти 5ке бөлө турган болсок, 1. Анда барабар 3АБ А минус Б. Ар кандай санды бирге койсок, кайра өзүн берет. Демек, берилген эки бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрүбүздү кошконубузда 3АБдан А минус Б келип чыгат. Эми экинчи эрежебизге мисал карайлы.
Мисалы 5a минус 15'ten a kvadrat plus 9 minus 5a minus 15'ten 6a. Bölçөгүбүздүн bölümdörü birdi. Özün жазып алабыз. 5a minus 15. Alımların kemtip жазабыз. A kvadrat plus 9 minus 6a. Эми ушул жерде бөлчөгүбүздүн алымын карай турган болсок, кыскача көбөйтүүнүн формуласына жакындашып окшошуп атат. Биз азыр мен силердин эсиңерге сала кетейин. Бул жерге жазайын. A minus b'нын квадраты. Бул барабар a квадрат minus 2ab plus b'нын квадраты. Ушуну пайдаланабыз дагы. Биз бөлчөгүбүздүн алымын a minus b'нын квадраты көрүнүшүнө алып келебиз. Барабар бөлчөгүбүздүн bölümün жазып туралы 5a minus 15. Эгерде алымын a minus b квадратка алып келе турган болсо, анда a minus 3'tүн квадратын берет. Бул жерде a-нын ордунда a турат, 3'түн ордунда b турат. Кайрадан квадратка көтөрүп текшерип көрөлү. Демек, a-нын квадраты a квадрат minus 2 бар формулада. Андан кийин a-ны көбөйтүшүбүз керек. a-ны 3-кө көбөйтсөк 3a, 3a-ны 2-ге көбөйтсөк minus 6a. Себеби бул жерде minus 3 болуп атат. Minus 3'tү a-га көбөйтсөк minus 3a, minus 3a-ны 2-ге көбөйтсөк minus 6a. Ал эми b квадрат, b-нын ордунда бизде 3 турат, 3'түн квадраты, minus 3'түн квадраты, minus 3 турат, minus 3'түн квадраты 9-га барабар. Барабар бул a minus 3'түн квадраты дегенде, бул a minus 3'төн 2 дегенди түшүндүрөт. A minus 3'төн 2 дегенди түшүндүрөт. A minus 3. Эми бөлүмүн көбөйтүүчүлөргө ажыраталы. 5'ти кашанын сыртына чыгара турган болсок, a калат, бул жерде a калат, 15'тин ордунда 3 калат. Барабар, демек a minus 3 менен a minus 3'тү кыскартабыз. Анда калганын жазабыз. A minus 3 бөлүнгөн 5. Демек, берилген бөлчөктөрүбүздү кемиктеп турган болсок, 5'тен a minus 3 келип чыгат. Дагы бир мисал карап көрөлү. Бул жерде 3 бөлчөгүбүз берилди, ал бөлчөктөрүбүздү кошуп кемитишибиз керек экен. Бөлчөктөрүбүздүн бөлүмдөрү баары бирдей, демек, өзүн жазып алабыз. X квадрат плюс 2x. Ал эми алымдары x квадрат минус 3 плюс 2 минус. Бул жерде бөлчөгүбүздүн алымында көпүнчө тургандыгы үчүн сөзсүз түрдө каша менен жазабыз. 2x minus 1. Барабар, бөлчөгүбүздүн алымын жөнөкөйлөтөбүз. X квадрат плюс 2x бөлүмүн өзүн жазып алам. X квадрат minus 3 плюс 2 minus 1 minus 2x minus 1. Кашаны ачканыбызда minus 2x minus 1-биз муну менен plus 1 болуп өзгөрөт. Барабар x квадрат плюс 2x бөлчөгүбүздүн бөлүмүн жазып алдык. Эми алымдарын x квадраттын өзүн жазат экенбиз. Андан кийин minus 1 плюс 1 0 болуп кетет. Андан калганы minus 2x болот. Эми бул жерде бөлчөгүбүздүн бөлүмүн дагы, алымын дагы көбөйтүүчүлөргө ажыратып жазып алсак болот. Бөлчөгүбүздүн бөлүмүндө 2 тең x бар экен, демек x-ы кашанын сыртына чыгаралы. Бул жерден 1x-ыбыз кашанын сыртына чыгып кетти, анда бул жерде 1x-ыбыз калды. Андан кийин бул жерде x-ыбыз кашанын сыртына чыгып кетти, ордунда 2 калды. Андан кийин бул жерде дагы алымынан дагы x-ты кашанын сыртына чыгарабыз. X квадраттан x чыгып кетсе, ордунда x калат. Minus 2x-тан x кашанын сыртына чыга турган болсо, ордунда minus 2 калат. Барабар
x'larыбыз кыскарышып кетет. Калган көпчөлөрүбүздү өзүнчө жазабыз. Плюс 2. Демек, берилген 3 бөлчөгүбүздүн суммасы менен айырмасы x минус 2 бөлүнгөн x плюс 2-ге барабар болот. Бүгүнкү темабыз боюнча үйгө тапшырма силер үчүн колдонуп жүргөн алгебра китебибиздин 15-бетинен номер 47 мисалды иштеп чыгарасыңар.